Саламатсызбы, Алмахан эже? Биз ушу жакын аралыктардан бери Арузат аялдар коомдук бирикмеси иштеп атат деген көп сөздөрдү, жакшы иштерди аткарып атат деген, соопчулук иштерди аткарып атат деген жакшынакай иштерди угуп атабыз. Ушул сиздин Арузат аял коомдук бирикмеңиз качан түзүлгөн жана кандай максатта иштерди аткарып жатасыздар? Ушул боюнча бизге жакшы түшүнүп берсеңиз. Арузат аял коомдук бирикменин негизги түптөлүшүнүн себеби мен өзүмдүн кесибиме байланыштуу көбүнчө чет өлкөлөрдө жүрөм да. Мына ошол жакта биздин кыргыздын кыздары, келиндери, кемпирлери ушу бала чакка багам деп жүдөп какап ошол жакта жүргөнүнө байланыштуу алардын басканын, турганын, отургандарын, иштегендерин көрүп, жасаган мамилелерин көрүп жүрүп, анан өзүм жүрөгүм менен көп нерсени сезип, анан ушул аялдар оңолмоюнча коом оңолбойт го. Биз аялдар өзүбүздү оңдоп, түздөп, өзүбүздүн ордубузду табалы деген ой менен Арузат аял коомдук бирикмени 2016 жылы Бишкектен каттоодон өтүп, 2017 жылдан баштап ушул элет жерине чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баштадык. Жакшы, анда мен сизге дагы экинчи суроону берип өтсөм, ушул коомдук уюмда азыркы учурда кандай иштерди аткарып жатасыздар? Азыркы күнү аябай жакшы иштеп жатат. Мына 7 областта жалаң ошондой келечекке кайдыгер карабаган элим жерим деген энелер, келиндерибиз, кыздарыбыз баардыгы баягы энелик мээрими менен, жүрөгү менен ушул биздин кыргыз мамлекетинин келечегине кайдыгер карабай ушул бир жакшы иштерди баштасак экен дегендей ар бир адамдын өздөрүнүн идеясы менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп иштеп жатабыз, иштеп жатышат. Коомдук бирикмеңизге мүчө болгон аялдар сизден көптөгөн машиналарды күтүп жатышат. Ошол машиналар качан келет жана ал машиналар менен кандай жумуштарды аткармакчысыздар? Бул негизи бул машинкалардын чыкканынын эң негизгиси бул мындай биздин кыргыз журтчулугуна мындай белгисиз эч нерседен кабары жок же болбосо эч ким ошол милдеттеме албаган, бирок ошо Кудай Тааламдын буйруп койгон бир аз болсо дагы бизге тие турган үлүшү барлыгын инвесторлор табылып, анан ошонун негизинде мен ушу элет жеринде отурган аялдарды, келиндерди жумуш менен камсыз кылып, анан ошол энелер, ошол келиндер баягы акча табам деп чет өлкөлөргө, башка мамлекеттерге чыгып, кыйналып, жүдөп, чүнчүп, балдарына мээримин төгө албай, туура жолго сала албай, жүдөбөй өздөрүнүн элинде, өздөрүнүн үйүндө, балдарынын маңдайында бир жумуш аткарса экен деген тилек менен анан ошол бир инвестор таап, анан ошол машинкаларды алып келип коюп, анан ар бир айылда ушул аялдар иш менен камсыз болсо экен деген тилек болгон. Бирок ойлогон ойлду кыстаган турмуш жеңет дегендей, баардык нерсенин ошол Кудай Тааламдын буйруганындай болот экен. Мисалы ошол биздин инвесторибиздин өзүнүн анча-мынча көйгөйлөрү пайда болуп, ошонун негизинде бир аз Япония менен договор түзүп, акчаны өткөрүп койгон жеринен токтоп калды. Анан кийин ага дагы мен чыдабай, баягы ал жактагы иштери бүтүп, анан биздин өлкөбүздө мындай көп мындай көрүп атасыңар, экили күндүн биринде митингге чыгып, биздин мамлекетибизде мындай бир тынчтык болбой жатканына байланыштуу башка өлкөлөр биз менен мамиле жасагандан дагы кичине ойлонуп, опурталдуу болуп туруп калышты. Анан ошого дагы карабай, макул эми Алмакан башында мен
ушундай силерге жардам берем дедим эле деп, анан Кытайдан эң эле жок дегенде бир 1000 машина алып келип, анан ошол аялдарды иш менен камсыз кылып турайын деп, анан Кытайдан бир ошол ишкананы таап, машинка чыга турган. Ал жака акчаны перечисление кылып, договор түзүп, мына эми эртең бүрсүгүн алып келебиз деп атканда, ал жактан коронавирус деген оору чыгып, эми бул дагы болсо Кудай Тааламдын, мен ойлойм, кыргыздарга бизге берген сыноосу деп. Биз ошон үчүн сабырдуулук менен Кудай Таалам буйруган оокатты кабыл алалы деп, жан дүйнөбүз менен ишенип күтүп турсак жакшы болот эле. Аялдарда ушул коомдук бирикмеге мүчө болуш үчүн акы төлөп жатышат да. Ошол мүчөлүк акыңыздар кандай максатта жумшалып жатат? Мүчө болгондор бизге 300 сомдон төлөп мүчө болуп атышат. Бирок аларга биз деген ошол удостоверение берип атабыз. Мүчө болгонуначы. Анан өзүңөр билесиңер, ар бир нерсе азыр баягы акча менен. Бекер эч нерсе болбойт. Ошон үчүн ал акчаларды ошол документацияга кетип атат. Арузат аял коомдук бирикменин негизинде руханий борбор түзүлүптүр, сиздерде. Ошол руханий борбордун миссиясы эмнеде? Руханий борбор менен Арузат аял коомдук бирикмесинин ортосундагы байланыш кандай? Ушул боюнча дагы аялдарга түшүнүк бере алсаңыз, Руханий борбордун түзүлгөнүнүн негизги максаты биз деген ошол өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды акыркы кездерде унутуп баратабыз да. Мына мисалы үчүн биз улуттук кийимибиз менен көчөгө чыксак, сөзсүз эле биздин жаштарыбыз Шайыр ападан сыңарбы, ырдайсыңарбы, же болбосо кайсы артистсиз деп сурашат да. Анан ошого мен ушунчалык баягындай ойлонуп, анан кийин жок, биз баары бир кыргызбыз. Кыргыз болгондон кийин ар бирибиз өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды билишибиз керек деген тилек менен, ой менен, анан бир эле биздин кыргыз эл эмес, Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнө жүзү биздин бар экенибизди билсин деп, анан ушул Арузат руханий борборун түздүк. Анан муну менен биз деген эмне иштерди жасадык? 32 боз үй тигип, ошо кыргыздын каада салт, үрп адаттарын бүт бардыгын даңгызаладык. Андан кийин мына бул 18, 19, 20 октябрда 19 жылы эл аралык форум өткөрдүк. Чолпон Атада, көлдүн жээгинде. Мына ошондо дагы бүт көптөгөн мамлекеттерден келип, биздин ошол кыргыздардын кийген кийимдерине, элечектерине, баскан турганына, сүйлөгөндөрүнөн энергия алышып, дем алышып, аябай мындай өздөрүнө жакшы таасир калтырдык да биз дүйнө элинечи. Мына ошондо бүт бардык айтышты да, биз аялдарды көрүп жаткан жокпуз. Биз ангелдерди көрүп атабыз. Биз периштелерди көрүп атабыз. Мына ушуларды көргөн сайын биз деген энергия алып атабыз депчи. Мына ошентип биз деген Кудай буйрса деп, ошол 19 жылы ошол руханий борбор Арузаттын аты менен, ошону менен биргеле эне мерими дүйнөнү сактайт деген уран менен дүйнө элине таанылдык. Ошону менен биргеле ошол Арузаттын мүчөлөрүнүн колдоосу менен мен дүйнө энеси деген наам алдым. Эже ушул сиздин коомдук бирикмеде биринчи Арузат аял коомдук бирикмеңиз түзүлүп, андан кийин руханий борборду түзүпсүз. Эми азыркы учурда ушул коомдук бирикменин негизинде партия түзүп жатыпсыз. Ал партиянын максаты кандай, жана анын багыттары кандай деп ойлойсуз? Бул эми ойдо жок нерсе эле. Чын эле да, мындай чындыкты айтыш керек. Мен деген саясатка аралашайын, же болбосо ушундай бир партия түзөйүн, же депутат болоюн деген таптакыр мен оюмда жок болчу. Азыр деле бүгүнкү күнү мен депутаттыкка барам деген оюмда жок. Мен эң негизги максатым бул эл аралык баягы эне мерими дүйнөнү сактайт деген уран менен чыкканда, ошо дүйнө элиндеги лидер аялдар,
Алмакан, силерде ушунчалык сонун аялдар бар экен. Неге силер ушундай бир мындай бийликке бара албайсыңар? Же болбосо бир мындай үнүңөрдү кошо албайсыңар? Деген ушундай бир көп нерселерди айтканына байланыштуу. Ана мен ойлонуп, неге болбосун деп ана быйылкы жылы мына январдын башында Арузат эл куту деген партия ачтык. Ошо партия ачканга жетиштик. Бул партиянын негизги максаты эмнеде? Негизги максаты биздин максатыбыз. Биз байларды эмес, бийликте жүргөндөрдү эмес. Мисалы биздин элеттик жерде, айылдарда биздин жаштарыбыз бар, биздин кыздарыбыз бар, биздин балдарыбыз бар. Идеялары бар алардын, баштары иштейт, максаттары бар. Канчалаган биздин жаштарыбыз мигрант болуп жүрүшөт. Туурабы? Мына ошолорду биз өзүбүз тарбиялап, өстүрүп, анан ошо парламентке алып барсак, эмне үчүн болбосун? Анан мисалы ошондой идеясы бар, мына ошондой кыздарыбыз, жигиттерибиз, балдарыбыз, жаштарыбыз ошо барайын десе алардын акчасы жок. Анан ошол акча жагынан спонсорлорду таап, колдоочуларды таап, анан эл үчүн иштей турган, чыныгы элим, жерим деген жаштарды көтөрүп чыксак деген негизги максатыбыз ушул. Болгону биз келечекте жаштарыбызды туура жолго салып, анан кийин өмүр бою эле биз өлбөй тургандай, же болбосо картайбай тургандай болуп эле бийликти басып алып отурганыбыз бул туура эмес. Биз азыр биздин мамлекетибиздин, биздин келечегибиз бүгүнкү күнү жаштардын колунда. Ошон үчүн биз жаштарды колдошубуз керек, коргошубуз керек, тарбиялашыбыз керек, өстүрүшүбүз керек. Ар бирибиз өзүбүздүн ордубузга кадрларды даярдашыбыз керек. Биздин мамлекетибиздин, биздин элибиздин тагдыры жаштардын колунда. Рахмат эже, аялдардын рухун, духун көтөрүүдө жасап жаткан иштериңизге эл ыраазы, аялдардын баардыгы ыраазы, биз ыраазыбыз. Аябай жакшы маектерди өткөрүп бергениңиз үчүн рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Баардык Кыргыз Республикасынын Арузат аялдар коомдук бирикмесиндеги баардык координаторлордун жана мүчөлөрдүн атынан биз ыраазычылык билдиребиз. Рахмат эже.